Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Нурсултан. Бүгүн кайрадан биз сиздер менен торговля кылабыз. Рыноктон анализ кылуу жана обучение достор. Биздин экинчи этабында обучениябызды баштайбыз. Бүгүн уже 4-чү видеоролик да, если мен адашпасам да. Получается, бизде уже биринчи этабында обучение болуп бүттү. Азыр болсо мынакей 1, 2, 3 видеоролик уже чыкты, получается. И биринчи этабында обученияларды вроде бы ойлойм жакшы обучение болду деп, потому что где-то бир 100 видеороликтей болуп чыкты да. Мисалы мынакей ушул эле YouTube каналыма кирип, плейлистке кирсеңер, бул жакта бир эле плейлист бар. 98 видеоролик бар достор. $10 менен $100,000 чыгуу способун ушул плейлистте бардык видеороликтер толугу менен көрсөтүлгөн достор. Көрүңүздөр, ушул плейлистте 100 видеоролик бар и получается эң башынан баштап $10 менен кантип жеткенимди ушул бардык ушул видеороликтин ичинде бар достор, плейлисттин ичинде бар да. Ошондуктан көрөбүз достор, азыр бизде экинчи этап уже башталды. Получается, $100,000 мен уже жеттим достор, 4 айдын ичинде да. И азыр биздин кийинки максатыбыз достор, кайрадан эле дисциплина достор, тартип менен биз трейдингден, финансовый рыноктон торговля кылып, өзүбүздү кармоо, азартты жоготуу жана бардыгын ушул эрежелерин мен ушул каналымда дагы бир жолудан жакшы форматында и жакшыраак түшүндүрүп силерге айтамын достор да. Вот, ошондуктан азыртан биз торговлябызды баштай берели. Видеороликтин башталышына достор лайктан басыңыздар, сөзсүз канал катталыңыздар, если каттала элек болсоңуздар, жана колокольчикти басып койсоңуздар, жаңы видеоролик чыкканда сиздердин телефонуңуздарга уведомление келип турат достор. Бүгүн бизде воскресенье. Воскресенье күнү биз сиздер менен OTC'лер менен торговля кылабыз, внебиржевой котировкалардан. И бүгүнкү максатыбыз достор, биз сиздер менен индикатор менен торговля кылуу да. Акыркы видеороликте мен түшүндүргөнмүн, кантип ушул индикатор менен торговля кылыш керек экендигин, и бүгүн дагы ушул индикатор менен торговля кылабыз достор. Үстүдө подсказка чыгат, бул жакта үстүдөн оң бетинде. И ошол биринчи видеоролик, бул индикатор менен кандай торговля кылыш керек, кандай подключать этиш керек, ушунун бардыгын көрсөткөнмүн достор. Азыр биз кандай подключать этиш керек жана кандай настройкаларын коюш керек экенин мен айтпаймын, потому что кайра эле айта берген туура эмес болуп калат. Ошондуктан сразу эле баштай берели да. Итак, Moving Average, бизде эки скользящий средний индикатор коюлду. Далее бизде мынакей MACD астыда индикатор бар. И азыр болсо мынакей бизде пересечение болуп атат. 1 мүнөткө мен мындай учурларда покупкага ачамын достор. $50 2 опцион ача беремин. И давайте анализ кылайлы достор. Бул жерде бизде эки индикатор скользящий средний бар. Мынакей EMA да, EMA 12 жана 26 да. Вот эки индикатор бул бизде азыр бул жакта пересечение болуп атат могул жерде достор. Бири-бири менен кесилишип атат, и бул жакта бизде график үстүгө кетип атат достор. Көрдүңүздөрбү? И бул жакта бизде еще и могул индикатор MACD да. MACD индикаторубуз бул жакта подъем болуп кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Объемдор көбөйүп кетип атат. И значит, бул жерде азыр күчтүү восходящий тренд башталганын мен түшүнүп атам. И ошондуктан бул жерде 1 мүнөткө сделкамды покупкага ачып атамын достор. Индикатор просто индикатор аябай жакшы иштейт достор. Индикаторду жакшы колдонуп калыш үчүн, жакшы үйрөнүш үчүн ушул индикатор менен торговля кылышыңар керек достор. Эгерде сиздер түшүнбөй жатсаңыздар, видеороликти башынан коюп, кайра аягына чейин көрө берсеңер түшүнөсүңөр достор. Итак, биринчи сделкабыз плюс болду. Балансыбыз $17,158. И как бы бул жерден биз пересечениеден плюсубузду жаптык, бул валютная парадан. И давайте акырын кийинки котировкаларга өтө берели достор. Кийинки котировкалардан деле биз ушундай пересеченияларды издеп табабыз достор. Мынакей достор, валютная пара GBP out OTS бизде бул жерде тоже пересечение болуп атат. Сразу 1 мүнөткө 2 сделка $50 покупкага ача беремин достор. Мынакей эмиден азыр кесилиш болуп атат достор. Мына кесилиш болду. И бул жерде то же самое, график үстүгө өсүп баратат. Көрдүңүздөрбү? Мынакей бул жакта подъем болуп атат. Далее бул жакта объемдор дагы бизде көбөйүп атат. Көрдүңүздөрбү? Жашыл болуп эле объемдор чоңоюп баратат. Ошондуктан бул жактан биз үстүгө ачабыз достор по тренду. Бул жерде бизде кесилиш болду. Бирок бул жерде мындай карап көрсөк, буякта нисходящий тренд болуп атыптыр да. Возможно, коррекция болуп калышы мүмкүн достор. Бир аз астыга график түшүп, анан астыраак уровеньден кайра көтөрүлүшү мүмкүн.
Вполне себе, потому что бізде бул жакта тренд нисходящий болуп атыптыр да, мынакей. Бул жерде накопление болуптур, далее кайрадан сниженияга айланып түшүп атат достор. Мынакей, бирок бул жакта бизде азыр кесилиш бар да. Кесилиш бар, мынакей азыр бир эле красный линия менен астыга түшүп кетти. Дагы бир жолу достор, ушундай моментинде биз астыраак уровеньден дагы бир жолу ачабыз достор. Дагы бир жолу перекрывать этебиз. 5 опцион ача берейин, 5 сделка 1 мүнөткө сатып ала беребиз достор, астыраак точкадан да. Пока бул сделкабыз жабылганга чейин достор, мен силерге өзүмдүн Telegram каналымды айтып кетейин достор. Биздин Telegramыбызда күндө торговля, обучение жана бардык эрежелерди ушул Telegram каналга жүктөйбүз достор. Жана биздин Telegramыбызда VIP чат бар. VIP чатыбызда бизде күндө торговля болот достор, 2 маал. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да биз команда менен торговля кылабыз достор. Сиздер да кошулуп алсаңыздар болот. Ссылкасы ушул эле видеонун комментариянын башында болот же болбосо описаниясында өтүп катталып алсаңыздар болот достор. Бул группа бекер, акча төлөбөйсүздөр, бесплатно кошулуп сиздер акча тапсаңыздар болот достор үйрөнүп. Итак, биздин бул сделкабыз дагы минуска жабылып калды. Так, давайте анда эмесе биз башка котировкага өтө беребиз достор. И башка котировка мынакей CAS доллар OTS. Бизде пересечение, мынакей пересечение астыга кетип атат. Бул жерден 1 мүнөткө мен продажага ачамын достор. Так, 12 сделка ачамын достор. 12 сделка менен 1 мүнөткө сатууга. Бул жерде бизде пересечение нисходящий трендтен болуп атат да, мынакей нисходящий тренд болуп аткан, график астыга түшүп, и бул жерде мына пересечение болуп атат, могул жерде көрдүңүздөрбү? Пересечение болуп атат. Далее бизде мынакей MACD тоже көрсөтүп атат, бизде бул жерде сниженияга түшүп баратканын да. И по тренду эле биз бул жакта сделкабызды астыга ача беребиз достор, вниз. И давайте байкап көрөлү да, мынакей. Бизде, скорее всего, могул астыңкы уровень поддержкабызды пробой кылат. Мынакей, эң астыңкы минимумубузга чейин түшүшү мүмкүн да. Давайте байкайлы, 10 секунд калды сделкабыздын жабылышына. Бул биздин 3-чү сделкабыз болуп атат. Так, и сделкабызды плюска жаптык достор. Отлично. Бардык минустарыбызды кайтардык и сделкабызды плюска жаап кеттик. Балансты сразу эле плюс-минус где-то бир 300 долларга чейин көтөрүп койдук достор да. Так, отлично. Эми болсо давайте кийинки котировкага өтөбүз. Трейдингде серьезно торговля кылып, серьезно доходко чыгыш үчүн достор, сиздер билишиңиздер керек, бул жакта капитал керек достор. Чоңураак сумма менен башташыңар керек. Минимальный сумма там 5 доллар, 10 доллар деген нерсе бул жакта достор мелкий рыбешка болуп каласыңар. Кичинекей балык болуп каласыңар. Ошондуктан достор, бул жакта хотя бы 100 доллар менен башташыңар керек болот да. Бул менин советим да, менин кеңешим, трейдингде хотя бы 100 доллар менен башташ керек болот достор, обязательно, потому что 10 доллар менен, мисалы 10 доллар менен болгону бир 2 доллардан бир 3-4 эле сделка ача аласыңар да. А если балансыңар 100 доллар болсо, силер 2 доллардан көп эле жолу ачсаңар болот да, мисалы да. Ошондуктан мен всегда айтамын, трейдингде вообще аз сумма менен баштабай эле койгула. Хотя бы да биринчи пробууга 10-20 доллар салып көрсөңөр болот. Андан кийин уже үйрөнүп кичине проба кылып 10 доллардан андан кийин 100 доллар менен башташыңар керек болот достор. Сөзсүз обязательно, потому что мен силерден дагы бир жолу айтып кетмекчимин, бул жакта аз сумма болсо, силер маленький рыбешка болуп каласыңар достор. Чоң капиталдуу, чоң акчалуу трейдерлер сиздердин акчаңыздарды жөн эле жеп кетет. Ошондуктан сиздер буну түшүнүшүңүздөр керек достор, обязательно да. Так, USD MCN, бул жерде мен сделкамды покупкага ачкан болчумун, бирок мен 1 мүнөттүк таймфреймди байкабай коюп турмун достор, анализди да. 1 мүнөттүк таймфреймде бизде бул жерде пересечение жок да. Давайте кийинки котировкага өтө берели. Бул жерде мен 15 секунддук таймфреймди эле анализировать этип коюп турмун. И мынакей, GBP японская иена да. GBP японская иена то же самое. Бул жерде бизде мынакей пересечение болду. Астыдан үстүгө мындай плавный разворот болуп келатканын мен мындай 1 мүнөттүк таймфреймде байкасак болот да. И бул жерден 1 мүнөткө 3 сделка менен покупкага ача беремин достор. И давайте анализ кылайлы. Мынакей, бул жерде пересечение болуп атат, бирок бул жерде бизде мынакей могундай плавный движение болуп, бул жерге график токтоп атат. Именно ушул жерге келип атат да. Далее бул жерде бизде мынакей MACD көрсөтүп атат. Бул жерде бир пересечение болуптур, бул жерде экинчи жолу пересечение болуптур. И бул жакта азыр мынакей үстүңкү EMA да, скользящий средний тоже пересеченияны көрсөтүп атат. И как раз биз могул откаттан сделкабызды 1 мүнөткө
сатып алып атабыз достор да, мынакей могул жерден. Давайте байкайлычы кандай болуп жабылат экен биздин сделкабыз. Бул жерде аябай күчтүү нисходящий тренд болуп башталып кетип атканын мен байкап атамын. Астыраак уровеньден дагы сделка ачыш керек болуп калды достор. Дагы астыраак уровеньден ушул жерден 7-8 сделка ача берейинчи. 8 сделка дагы бир жолу 1 мүнөткө покупкага ача беребиз достор. 1 мүнөт бизде жетишпей калды достор. Отлично, достор. Сделкабызды плюска жаптык. Балансыбыз уже $17,478 болуп калды. Эгерде билбесеңиздер, бул неделябыздын башталышында понедельникте мен болгону $9,000 менен баштаганмын да. Бул жуманы плюс-минус где-то $8,000 плюска жабып атамын достор. Ошондо бул жума мен $9,000 менен баштаганмын, эстен кетпесе да. И азыр балансым $17,478 доллар болуп атат достор. Получается где-то бир $7-8 000 бул жума плюстамын достор. Көрдүңүздөрбү, трейдингде сиздер жөн эле торговля кылып балансыңыздарды жума сайын 4, 5, 6 же болбосо даже $10,000 чейин да көбөйтсөңүздөр болот да. Бул жакта самое главное сиздер өзүңүздөрдүн стратегияңыздар менен придерживать этишиңиз керек. Өзүңүздөрдүн стратегияңыздарды бекем болушуңуз керек, и ошол стратегия менен сиздер точно ушундай прибыльга чыксаңыздар болот достор. Итак, давайте кийинки котировкага өтөбүз. Кайрадан биз сиздер менен пересеченияларды издейбиз. Индикатор MACD жана скользящий средний бизге жакшы киреше алып келип атат да. Давайте могул жерден дагы доллар IRC аргентинский песодон дагы 1 мүнөткө покупкага ача беребиз. Бул жакта 2 опцион менен 1 мүнөттүк таймфреймде бизде пересечение болуп атат достор. Мынакей сразу көрүнүп турат бизде пересечение болуп атканын. Мынакей кызыл менен сары линия азыр астыдан үстүгө көтөрүлүп пробой кылып атат достор, кызыл линиябызды. И бул жерде мынакей MACD тоже бизде мынакей волна менен подъемго кетирип атат достор. Көрдүңүздөр, объемдор чоңоюп атат үстүдө. Значит, бул жерде азыр жакшы күчтүү тренд үстүгө кетет экенин мен түшүнүп атамын да, могул индикатордорду көрүп эле. Так, байкайбыз кандай болуп жабылат экенин. Пока бул сделкабыз жабылганга чейин мен дагы бир жолу сиздерге айта кетейин достор. Бизде каждый день, күндө 2 мал торговля болот достор. Сиздер даже мондай анализ кылбай деле койсоңуздар болот. Болгону биздин VIP чатыбызга кошулуп, сигналдарыбыз менен эле торговля кылып плюска чыксаңыздар болот достор. Торговля бизде сигналдардан 2 мал болот. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да достор. Кошулуш үчүн биздин Telegram каналыбызга өтүп, ушул жактан кошулсаңыздар болот достор. Итак, акыркы сделкабызда плюска жаптык. Балансыбызды $17,570 чейин көбөйтүп койдук достор. Результат жакшы. Бир сессияда, бүгүн бизде воскресенье, и бир сессиянын ичинде эле плюс-минус $570 плюска чыктык достор. Ушундай эч кандай кыйынчылыгы жок достор. Бул жакта сиздерге эң главный ошо анализ жана үйрөнүшүңүздөр керек торговля кылганды. Бардык обученияларымды башында айткандагы деле достор биринчи этабында көрүп чыксаңыздар болот. Мынакей плейлистке кирип, бул жерде 98 видеоролик бар. 4 ай снимать эттим достор. 4 ай сиздерге көрсөтүп обучение кылып келаттым да. Ушул плейлистти көрүңүздөр сөзсүз. И жана дагы бир жолу айтып кетмекчимин, биздин открытый Telegram каналыбызга каттала кетиңиздер. Бул Telegram канал бесплатный, болгону кошуласыздар и бардык маалыматтарды, статистикаларыбызды жана отзывдарды ушул жактан көрүп турсаңыздар болот достор. Сиздер менен мен Нурсултан, эми эмки видеороликте көрүшөбүз достор. Каналга катталабыз, лайктан басабыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин.